Саламатсыңарбы? Маанайыңар жакшыбы, балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз 9 класстарга кыргыз тили сабагы туурасында болмокчу. Мугалим Бердалиева Света Ташпаевна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөрү. Сабактын максаты сүйлөмдүн обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөрү туурасында маалымат ала алышат. Көнүгүү менен обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөрдүн грамматикалык түзүлүшүн билишет. Обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөрдүн кептеги ордун аныктай алышат. Түшүндүрмө мүчө. Түшүндүрмө мүчө жандамалуу мүчө, түгөйлүү түшүндүрмө мүчө, обочолонгон деп эмнени айтабыз? Балдар, экранда көрүнгөн көрсөтүлүп турган сүрөттөрдү карап маани берип отурабыз. Жандамалуу түшүндүрмө мүчө аныкталгычтан кийин келип жана аныкталгычтан кийин жанаша айтылып, анын кесибин, туугандык байланышын, жашы өзгөчөлүгүнө жана башка белгилерине эмне кылып турат экен, көрсөтүп, билдирип турат экен. Мисалы, Тилек агай мектепте көптөн бери иштейт. Бул жерде жандамалуу түшүндүрмө мүчө агай. Жандамалуу түшүндүрмө мүчөдө аныкталуучу сөз көбүнчө адам аттарынан. Аны аныктай турган түшүндүрмө мүчө, мисалы, кандай сүйлөмдөрдү айтат экенбиз? Карыя, байбиче, жеңе, ата, эне, агай, келин, баатыр, тентек, аксакал, жылкычы, уста, бригадир, мугалим, өтүкчү жана башкалар. Булар аныкталуучу сөз көбүнчө адам аттарынан болот экен жана ошолорду аныктай турган түшүндүрмө мүчөлүү сүйлөмдөр. Түгөйлүү түшүндүрмө мүчө аныкталуучу затка башка бир зат атталып жана түгөйлүү түшүндүрмө мүчөгө инженер, электрик, инженер механик, телефон автомат, механик айдоочу, учкуч истребитель, инженер технолог, жоокер пулеметчик, мектеп интернат. Мына балдар, булар затка башка бир зат атоочко кошо айтылып, кесибин жана ар кандай белгисин билдирип турса, түшүндүрмө мүчө деп аталат. Обочолонгон түзүлүшү. Мисалы, бизде Кыргызстанда алтындын запасы абдан көп. Бул жерде обочолонгон түшүндүрмө мүчө сүйлөмдүн ортосуна келсе, эки жагынан үтүр менен ажыратылат деген тыныш белгилерине токтолуп кетели. Ысык көлдүн эң кооз көрүктүү райондорунда Жетөгүз, Ак суу, Түптө болдук. Бул жерде Жетөгүз, Ак суу, Түптө обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөр. Обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөр дайыма сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрүнөн кийин келип, анын маанисин толуктап, тактап түшүндүрүп турат. Обочолонгон түшүндүрмө мүчө ооз-эки сөздө өзгөчө интонация менен айтылат. Анын башталышында жана аякталышында кыска тыным болот. Өзү алдындагы аныкталгычка караганда басыңкы үн менен айтылат. Аныкталгычтан кийин келип, андан жана өзүнөн кийинки сөздөн тыным аркылуу бөлүнүп, чектелип тургандыктан андай сүйлөм мүчөлөр обочолонгон мүчө деп, термин деп аталат. Обочолонгон түшүндүрмө мүчө сүйлөмдүн бардык мүчөлөрүнөн баяндооч,
аныктооч, толуктооч, бышыктоочтордун маанисин тактап, толуктап айтыла берет. Дайыма өзүнүн алдындагы аныкталгыч менен бирдей грамматикалык формада болот. Эгерде сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрүнүн түшүндүрмө мүчөсү бир сөздөн же сөз айкашынан болсо, обочолонгон түшүндүрмө мүчө эки жагынан үтүр менен ажыратылат. Биз шахтерлор көмүр казуунун планын орундаттык. Бизде күнөстүү кыргыз жергесинде дыйканчылык жана багбанчылык жакшы өнүккөн. Мына балдар, бул жерде шахтерлор обочолонгон түшүндүрмө мүчө. Себеп дегенде, булар баш жана айкындооч мүчөлөрдүн түшүндүрмөсү бир сөздөн же бир сөз айкашынан болсо, обочолонгон түшүндүрмө мүчөнүн эки жагынан тең үтүр менен ажыратылат экен. Обочолонгон түшүндүрмө мүчө баяндоошту аныктап, сүйлөмдүн аягында келсе, түшүндүрмө мүчөдөн мурун үтүр коюлат экен. Сурманын көп чыга турган жери бизде Кыргызстанда. Бул жерде сүйлөмдүн аягына келди. Түшүндүрмө мүчөдөн мурун эмне кылып атат балдар? Үтүр коюлуп атат. Алыстан көрүнгөн эки кабат үй мектеп дөң арык орто мектеби. Обочолонгон түшүндүрмө мүчө же анын алдындагы аныкталып турган сөз бүрөңчөй мүчөлөрдөн болсо, түшүндүрмө мүчөнүн алдына сызыкча, түшүндүрмө мүчөдөн кийин үтүр коюлат. Эгерде мындай учурда түшүндүрмө мүчөнүн эки жагынан үтүр койсок, анда сөздөрдүн аралыгы жалаң үтүр менен чектелип, натыйжада аныкталуучу мүчө менен түшүндүрмө мүчө бири-биринен ажыраттуу татаалданып калат. Мисалы, өлкөбүздүн окумуштууларына, инженерлерге, техниктерге, космос кораблин түзгөндөргө урмат жана даңк. Алымбаев тажрыйбалуу мугалим, эл агартуунун отличниги, методикалык секцияга жетекчилик кылды. Мына балдар, бул жерде карасак, обочолонгон түшүндүрмө мүчөдөн кийин ага улай бүрөңчөй мүчөлөр катар айтылса, түшүндүрмө мүчөнү өзүнөн мүчөдөн кийин бүрөңчөй мүчөлөр менен чаташтырбоо үчүн жана аны бүрөңчөй мүчөлөрдөн даана ажыратып туруу үчүн обочолонгон түшүндүрмө мүчөдөн кийин сызыкча мурун үтүр коюлат. Мисалы, биз дыйкандар дан, сүт, эт камдасак, жумушчулар биз үчүн кездеме, соко, темир, тырмо, араба, ар түрдүү толгон нерселерди камдайт. Бул жерде балдар бүрөңчөй мүчөлөр катар келип атат. Жана бүрөңчөй мүчөлөр катар келип айтылып, түшүндүрмө мүчө өзүнөн кийин бүрөңчөй мүчөлөр менен чаташып кетпөө үчүн, бүрөңчөй мүчөлөрдөн даана ажыратып туруу үчүн обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөрдөн кийин сызыкча үтүр эмне кылып атат? Коюлуп атат. Бул жерде үтүр менен гана ажыратылды. Эми кийинкиге сен алыста, батышта, адилеттикти, чындыкты, эркиндикти талашып, кан майданында жүрөсүң. Мына бул жерде эмне кылып атат? Өзүнөн кийин сызыкча коюлуп, анан үтүр менен ажыратылды. Кээде бир сөздөн же сөздөрдүн айкашынан турган обочолонгон түшүндүрмө мүчөнүн логикалык басым менен айтылгандыгы өзгөчө белгиленип көрсөтүү максатында алдына сызыкча, өзүнөн кийин үтүр коюлат. Мисалы, биздин элибиздин даңктуу майрамын тире коюлуп турат, Конституция күнүн эмгектеги зор жетишкендиктер менен тосуп алдык. Бул жерде сөздөрдүн айкашынан турган обочолонгон түшүндүрмө мүчөнүн өзгөчө белгилеп көрсөтүү максатында анын алдына эмне коюлуп атат? Сызыкча коюлуп атат. Андан кийин үтүр менен ажыратылып көрсөтүлдү. Обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөр булар дайыма сүйлөмдүн баш же айкындооч мүчөлөрүнөн кийин келип, анын маанисин толуктап, тактап көрсөтөт дедик. Ал эми ооз-эки сөздө түшүндүрмө мүчөнүн баш жагында жана аякталышында кыска тыным болот.
Эгерде түшүндүрмө мүчө бир сөздөн же сөз айкашынан болсо, жазууда дайыма анын эки жагынан үтүр менен ажыратылат. Биз пахтачылар пахтадан мол түшүм алуу үчүн талыкпай эмгектенип жатабыз. Бул жерде пахтачылар. Биз агартуу майданында иштегендер жаштарга билим жана тарбия беришибиз керек. Бул жерде агартуу майданында иштегендер. Айрым учурларда обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөрдө сызыкча да коюлат. Обочолонгон түшүндүрмө мүчө аныкталып турган сөз бирөңчөй мүчөлөрдөн болсо, же түшүндүрмө мүчөнүн алдына сызыкча, түшүндүрмө мүчөдөн кийин үтүр коюлат. Эгерде мындай учурда түшүндүрмө мүчөнүн эки жагынан үтүр койсок, анда сөздөрдүн аралыгы жалаң үтүр менен ажыратылып, натыйжада аныкталгыч менен түшүндүрмө мүчөнүн бири-бирин ажыратуу татаалданып калат. Бул жерде обочолонгон түшүндүрмө мүчөнүн алдына коюлган сызыкчанын милдетин аныкталып турган сөздү бирөңчөй түшүндүрмө мүчөлөрдөн же тескерисинче бирөңчөй аныкталгычтарды бир сөздөн же сөз айкашынан турган түшүндүрмө мүчөдөн ачык ажыратып туруу болуп эсептелинет. Биз силерге, жумушчуларга, атактуу малчыларга, айыл чарба адистерине кайрылып. Бул жерде обочолонгон түшүндүрмө мүчөнүн алдына коюлган сызыкчанын милдетин кийинки бирөңчөй түшүндүрмө мүчөлөр аныктап тактап турат. Эгерде обочолонгон түшүндүрмө мүчөдөн кийин ууда бирөңчөй мүчөлөр катар келсе, анда түшүндүрмө мүчөнүн өзүнөн кийинки бирөңчөй мүчөлөр менен чаташтырбоо үчүн, аны бирөңчөй мүчөлөрдөн даана ажыратып туруу үчүн түшүндүрмө мүчөдөн кийин сызыкча, андан кийин үтүр коюлат дедик. Биз дыйкандар дан, сүт, эт камдасак, жумушчулар биз үчүн кездеме, соко, темир, тырмоо, араба, ар түрдүү шаймандарды камдайт деген мисалды карадык, балдар. Эми кийинки мисал. Бүткүл элдик майрамга, космонавтика күнүнө окумуштуулар, конструкторлор, инженерлер, техниктер жана жумушчулар Ай-14 автоматтык станциясынын учурууну арнашты. Мына бул жерде, балдар, бирөңчөй мүчөлөр эмне кылып атат? Катышып атат. Айрым учурларда бир сөздөн же сөздөрдүн тизбегинен турган обочолонгон түшүндүрмө мүчөнү өзгөчө белгилеп, логикалык басым менен дааналап көрсөтүү максатында анын алдына сызыкча, кийин үтүр же болбосо эки жагынан тең сызыкча коюуга болот. Мисалы, элибиздин даңктуу майрамын, Конституция күнүн эмгектеги зор ийгиликтер менен тосуп алалык. Чыңгыз Айтматовдун Кыргыз Республикасынын эл жазуучусунун чыгармалары дүйнө жүзүндөгү көптөгөн тилдерге которулду. Мына бул жерде, балдар, обочолонгон түшүндүрмө мүчө өзгөчө белгиленип, логикалык басым менен дааналап көрсөтүү максатында анын алдына дагы, кийин дагы эмне кылып атат? Сызыкча менен белгилеп көрсөтүлүп атат. Обочолонгон түшүндүрмө мүчөнүн 5 түрү бар, балдар. Обочолонгон түшүндүрмө мүчө, түшүндүрмө обочолонгон түшүндүрмө баяндооч, обочолонгон түшүндүрмө аныктооч, обочолонгон түшүндүрмө толуктооч, обочолонгон түшүндүрмө бышыктооч болуп 5ке бөлүнөт. Эгерде сүйлөмдүн баш жана айкындоочу мүчөлөрүнүн түшүндүрмө мүчөсү бир сөздөн же сөз айкашынан болсо, обочолонгон түшүндүрмө мүчө эки жагынан үтүр менен ажыратылат дедик. Эгерде обочолонгон түшүндүрмө мүчө аныкталып турган сөз бирөңчөй мүчөлөрдөн болсо, же түшүндүрмө мүчөнүн алдына сызыкча, түшүндүрмө мүчөдөн кийин үтүр коюлуп калат. Эгерде мындай учурда түшүндүрмө мүчөнүн эки жагынан тең үтүр койсок, анда сөздөрдүн аралыгы жалаң үтүр менен ажыратылып, түшүндүрмө мүчөнүн бири-биринен ажыратуу татаалданып калат. Эгерде обочолонгон түшүндүрмө мүчөдөн кийин ууда бирөңчөй мүчөлөр катар келсе, түшүндүрмө мүчөнүн өзүнөн кийин бирөңчөй мүчөлөр менен чаташтырбоо үчүн аны бирөңчөй мүчөлөрдөн даана ажыратып алуу керек.
Обочолонгон түшүндүрмө мүчө баяндоошто аныктап, сүйлөмдүн аягында келсе, түшүндүрмө мүчөдөн мурун үтүр коюлат. Эгерде обочолонгон түшүндүрмө мүчөдөн кийин ага улай бүрөңчөй мүчөлөр катары айтылса, түшүндүрмө мүчөнү өзүнөн кийин бүрөңчөй мүчөлөр менен чаташтырбоо үчүн аларга дааны ажыратуу үчүн обочолонгон түшүндүрмө мүчөдөн кийин сызыкча мурун үтүр коюлат. Мисалы, биз окуучулар китепти көп окушубуз керек. Бул жерде окуучулар обочолонгон түшүндүрмө мүчө. Эртең бакчада Каныбектин класс президентинин туулган күнүн тособуз. Класс президентинин. Бизге окуучуларга эмгектен качууга болбойт. Окуучуларга. Биздин кыргызстандыктардын табигый тамактарды көп жегендиктен ден соолугу чың болот. Кыргызстандыктардын. Обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөр балдар дайыма сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрүнөн кийин келип, анын маанисин толуктап, тактап түшүндүрөт. Обочолонгон түшүндүрмө мүчө ооз эки сөздө өзгөчө интонацияда айтылат. Мына балдар, бүгүн биз сүйлөмдүн обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөрү туурасында кыскача маалымат ала алдык. Үйгө тапшырма сүйлөмдүн обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөрү туурасында сүйлөмдөрдү түзүп келебиз. Анда эмесе балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат, саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө.